ошол медициналык билим берүү бизнеске айланганбы? Ошол бизнестен кайтаруу үчүн кандай реформа жүрүшү керек? Эми акыркы жылдарда ушундай тенденция бар. Медициналык билим берүү бизнеске айналып баратат да. Аны биз өзүбүз көрүп эле билип жүрөбүз. Эми буну токтотуш үчүн жетекчилер катуу аракет кылыш керек. Bunun артында, бизнестин артында албетте дайым эле медициналык эле эмес, башка ар кандай бизнестин артында акчасы бар кишилер, таасирлүү чоң кишилер турат да. Ошондуктан биринчиден бул кемчилдикти жоюш үчүн саламаттык сактоо министрлиги аракет кылыш керек. Себеби бул адамдардын саламаттыгына байланышкан нерсе. Ошол окуган, билим алып чыккан окуучулар, студенттер аяга келип врач болот. Алар кандай врач болот? Ошондуктан биздин тармакка тиешелүү. Жакында 1-2 күн мурун ушундай кабар уктук. Бир топ ошол жеке менчик билим берүү окуу жайлары жабылат деген. Бул министрибиздин Анукадыр Сабидиновичтин жасап аткандай жакшы иштердин бири деп айтсак болот да. Себеби буга чейин ушул министрлер, чейинки министрлер буга көңүл бура алган эмес. Көңүл бурса дагы ушунга мындай духу жетип, ушуну оңдойм деп аракет кылган эмес да. Муну ачык эле айтыш керек. Мен деле байкап жүрөм. Анан бул Министерство образования и науки же билим берүү министрлиги лицензия берет да, бул окуу жайларга, жеке менчик окуу жайларын ачканда лицензия берилет. Ошол лицензия бергенде биздин саламаттык сактоо министрлиги ошол талапка ылайык шарттар барбы деген мындай справка деп айтабызбы, же ошол уруксат бериш керек да. Кандай шарттар? Биринчиден ошол жеке менчик медициналык окуу жай боло турган жерде клиникалык база болуш керек да. Клиникалык база деген ал больница, врачтар, анан ошол жанагы медициналык билим берүүдөгү 40тан ашык 46 клиникалык дисциплиналар болот, сабактар да. Ошолар боюнча мугалимдер болуш керек. Жок дегенде кандидат наук, жакшы болсо ошол доктор наук, кафедранын башчылары, билими бар адамдар да. Ошол мугалимдер болуш керек. Анан ошол дисциплиналар боюнча оорулар болуш керек да. Мисалы үчүн травматология оорулары болуш керек. Жүрөк оорулардан жүрөк ооруган оорулар болуш керек да. Жатып ошо дарыланып, текшерилип аткан жер болуш керек. Ушулардын баардыгын клиникалык база деп айтабыз. Эгерде ал жок болсо, медиктерди кантип окутабыз биз? Китептен эле же интернеттен окута албайбыз. Ошондуктан министрликтин жасап аткан иши абдан туура. Буну мурдатан эле жасаш керек. Ошондуктан биз Анукадыр Сабидиновичтин кылып аткан иштерин колдойбуз. Биз туура деп эсептейбиз. Анан ошол справканы ошо биздин министрлик берет да буларга. Билим берүү министрлиги. Анан ошонун негизинде алар лицензия беришет. Эми алар кантип справкаларды алып алышат мен билбейм, эми текшерип көрүшөт да. Ушундай демилге көтөргөндөн кийин өзүлөрү деле билсе керек кандай жол менен алышат алар. Анан эгерде мүмкүн эми баардыгын эле жаман деп айтканга болбойт. Чындыгында ошо кээ бир жеке менчик окуу жайларда мүмкүн алардын шарттары бардыр. Мен билбейм да, мен так билбейм. Эгер ошондой шарттары болсо, анда ошол справкаларын кайрадан алышат да. Андан эч кандай проблема болбойт да. Бирок биз билгенден ушу көбүнүн клиникалык базасы жок. Ал жеке менчик окуу жайлар эмес, чоң эле биздин жанагы Кыргыз Славян университети бар да, медициналык факультети бар. Ошолардын мен билгенден өзлөрүнүн клиникалык базасы жок да. Бул 20 жылдан ашып кетти. Бул жакшы окуу жай да, чоң окуу жай, абдан жакшы окуу жай. Ал жактан жакшы бүтүп келишет окуучулар, врачтар. Анан биздин Кыргызстан медициналык академиясы ал эми жанагы Кыргызстанда Бишкектеги эң чоң больницалар клиникалык базасы эсептелет. Ал өкмөттүн окуу жайы, өкмөттүн больницасы, ал клиникалык база болот. Ал эми ошол башка кошумча ачылып аткан
окуучаларда клиникалык базасы болуш керек да. Жагуу деп азыр бизде де Жалал Абадта медфак бар го, биз окутабыз. Мен кафедра башчы болуп иштейм. Мурун мен 5 жыл мурун келгенде жалгыз мен профессор болот элем да, бар элем да. Ошо мугалимдердин ичинен. Азыр бир топ көбөйүп калды, бирок баары бир кичине кыйынчылыктар болот да, жана мугалимдер, билимдүү мугалимдерди окутуш керек да. Анан эми база бар албетте, областтык больница, биздин институт, башка больницалар, роддом бар, балдардын больницасы бар, бөлүмдөр бар. Ошолордун бардыгы Жалал Абадтагы медицина факультетине база болуп бере алат. Бир гана жери мен билгенден ошол мугалимдердин санын кичине көбөйтүш керек, жана сапаттык жагынан кичине иштеп чыкса, булар база болуп иштеп кете берсе болуш керек. Жалал Абад медфак. Анан Оштогу медицина факультети көптөн бери иштеп калышты. Булар 10 жылдап. Анан булардан чыккан мындай бүтүрүүчүлөр дин деңгээли албетте медицина академиясына жетпейт, бирок азыркы шартта мына мен байкашымча 5 жыл мурункуга караганда, 7 жыл, 5 жыл мурункуга караганда азыркы бүтүп аткан ошол студенттердин билим деңгээли кичине жогору болуп калды. Бирок биз эми Совет доорунда окуган медицина институтунда, Совет мамлекетинде окуганбыз да. Ал убакта ошо 40-46 предметтен ар бир кафедрада профессорлор окутчу эле да, бизде лекцияларды окутчу да. Анан ошол кездегилерге салыштырып, анан ошол кезде мугалимдерге, ошол кезде база, ооруканаларда оорулар, алар менен кантип биз окуп үйрөнгөнүбүздү эстегенде, мен азыркы шарттардын көп эле жерде ошо талапка ылайык эмес экенин ишенем да. Азыр сурап атпайсызбы, кандай чыгып атат ошо бүтүрүүчүлөр деп. Эми жогорку окуучуларды эле айтпай эле коеюн, аларды айтсам кичине мындай этика туура келбейт. Алар эми диплом алган врачтар да. Мына медайымдарды айтайын. Биз жумушка алганда медайымдарды биз тест менен текшерип, билим деңгээлин текшерип туруп алабыз да. Мындай окуялар болгон окуялар бар да. Анан келет, кыздар келет. Агай, мен ушу сизге жумушка кирейин дедим эле. Каякты бүттүң? Анан могу коммерциялык ушундай медучилища бүттүм, тияктан бияктан деп бүтөт. Жеке менчиктерден бүтүп келгендер болот. Ал эмес өзүбүздүн эле колледжден бүткөндөр болот. Сен эмне иш кылганды билесиң деп сурайсың да, жалпылабайсың да. Конкретно бир сурайсың, эмне жумуш кылганды билесиң десең, мен агай укол саяганды билем дейт. Жакшы, анда уколду кайсыл жагына саясың? Кандай уколдорду саясың десең, могу жерине саям, могу жерине саям дейт. Кайсыл жерине саясың? Ушул жерге укол саям дейт да. Элестетсеңиз, бул тамырга саям деп да айта албайт да. Мен ушул жерге көргөн да бир убакта ушул жагына укол саяганын, тамырга. Бирок кайсыл жагына саясың? Тамырга саясың да. Тамырга саям. Анан тамырдын аты эмне десең, ал тамырдын атын да билбейт да. Эми мен бир сөз менен ошону айтайын дегем да. Эми бул эми бардыгы эле эмес, бирок ошолордун 80% орто билим берүү тармагында өтө начар. Эми таарынбасын мугалимдер окутуп аткан. Мен аларды деп түшүнөм. Бирок баары бир буну ошол биздин министрибиз азыр жакшы киришип атат. Мен абдан туура ушуну колдойм. Мен өкүнүп эле жүрчү элем да ошолорду көрүп алып, эми бул эмне болот экен булар? Оңдолор экен деп. 10 жылдап калды, 5-10 жылдан бери ушундай шартта келет азыр. Тилекке каршы оңдолбой атат да. Улам жыл сайын кайра ошол медучилищадан бүткөн студенттердин, ошол медициналык окуу жайлардан бүткөндөрдүн деле билим деңгээли, практикалык деңгээли өтө начар болуп атат да. Эми жеке менчик ооруканалар жөнүндө мен жеке менчик вуздар жөнүндө мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Булар негизинен жана четтен келген адамдарды окутушат да. Четтен келген, эң болбогондо Өзбекстан, Тажикстандан келген окуучулар окуйт экен да. Бизде ушундай окуу жай бар, врачтарды даярдайбыз деген угамда, анан биздин кайсыл балдар окуйт экен ал жерде? Бизге келип бүтүп аткандарын көрбөйсүң. Алар бүтүп алып эле ошо дипломун көтөрүп алып кайра кетет экен өзүнүн мамлекеттерине да. Жана сиздин биринчи сурооңузга жооп да, эми бизнес экен да көрсө. Ал эми биздин балдар, биздин кыргызстандык балдар, жарандар негизинен абдан аз болуп атат да. Ошол
жеке менчик окуучулардын жапканына мен колдогонун бир себеби дагы бизге алардын пайдасы деле жок экен да. Пайдасы жок экен. Биздин балдар ал жерде окубайт. Мисалы үчүн биздин муну жашырыштын кереги жок, баардыгы эле билишет. Жалал Абадта, Медфакта жылдан жылга өзүбүздүн жергиликтүүлөрдөн окуп бүтүп аткандардын саны такыр азайып кетти да. 30%га чейин түшүп кетти. Ушундай 20-30% болуп калган да. Андайбыздын эмне кереги бар бизге? Кыргызстанга пайдасы жок болсо. Макул, түшүнөм, алар акча табышат, бизнес тигил кандайдыр бир инфраструктураларды курушат, общежитие, окуу имараттарын курушаттыр ошол түшкөн акчага да. А бирок биздин медицинага мындай такыр эле жардам жок да, алардын пайдасы деле жок да, алар кетип эле калат да. Анан ошондуктан ошол биздин министрдин айтып аткан нерселерине мен толук колдойм. Андан соң жакшы реформаларды баштады. Ушундай кетсе жакшы, көбү да тазаланып калат элек, жакшы билимдин сапаты да оңдолуп калат эле да. Ошол реформага барып атпайбы азыр? Ошону кантип биз мындай кантип колдоо алышыбыз керек да? Жалпы коом дейбизби? Кантип ушул нерсени жапатырмак ушул нерсеге реформа жасай алабыз? Коомчулук өзү дагы. Эми о жеке министрлик ушуну аракет кылып атканда мана мен туура түшүнүп айтып атпайм, колдойм. Эми ал болгон нерсени туура деп айтыш керек да. Анан ошондо туура деп айтпай, унчукпай туруп алсак, бирок тилекке каршы менин оюмча каршылыктар көп болот. Айтпадымбы башында? Жеке менчик окуу жайларды медициналык эмес, башка окуу жайлар эми бир жагынан жакшы ниетте билим беребиз деп ачышы мүмкүн, бирок экинчи бир жагы бар да, ал жана акчалуулар, акчасы бар чоң бир компаниялар же адамдар ачышат. Анан алар эми ошол окуу жайын ачкандан кийин аракет кылышат да, ушул окуу жай иштеп кеткенде. Эгерде ошолар клиникалык база түзүп, мен такыр эле жаба бергиле деп жөн эле көзү жумуп алып эле колдогон жокмун. Эми эгерде мүмкүнчүлүктөрү болсо, ошол клиникалык база түзүп бизге больницаларды курса, ошол жеке менчик окуу жайлардын чоң эмелери, жетекчилери, хозяиндери, алардын колунда акча бар да. Ошо чоң больницаларды курса, ошо заманбап медициналык оборудование менен камсыз болгон больницаларды курса, биз барып ошончок иштесек, ушу бүткөн окуучулар, жаштар барып ошол иштесе, илимин жогорулатса, анан жаңы дүйнөдө болуп аткан медицина жаңылыктарды киргизип турсак, ким эле ага колдобосун? Же ошолар ошол жанагы медицина окуу жайлардын жетекчилери ачык айтыш керек. Мына ушундай биз клиникалык базаны обязательно салып, милдеттенип алып, азыр куруп коюш оңой эле. Колунда акчасы болсо, 6 ай, 8 айда бир чоң больницаларды куруп койсо болот да. Өздөрү курсун, куруп шартты түзсүн. Анан ага чейин лицензияларын чакырып алышат. Ага чейин иштебей кое турсун, ал жага чейин окутпай кое турсун. Керек болсо, мана бизде 45-46 предметтен клиникалык дисциплина болот, сабак болот деп атпайбы? Ошондон окуткан чет мамлекеттен кыйын лекторлорду алып келсин, биздин ошо балдарга окутуп аткан балдарга лекция окусун, сабак өтсүн. Биз Бишкектен кээ бир профессорлорду ошол Медфактын тематикасы боюнча жабуунун биз лекция окутабыз, чакырабыз. Кандидат докторлору бар, ана менин кафедрамда бар. Ошол мугалим болот да, жарым ставка кичине эмгек акы төлөп берип, биз аларды чакырып, лекция окутуп, үйрөтөбүз. Себеби антесе биз өзүбүздө жок болгондон кийин, жок дегенде ошо чакырыш керек да, ошо талапка ылайык көлөмдөгү программадагы билимди бериш керек. Ошону дагы билимдүү адамдар окутуш керек, мугалимдер окутуш керек да. Эгерде жеке менчик окуу жайлар ошондой шартты аткара алса, жетекчилер деле ага каршы болбойт да. Бирок маселе ошол эч кандай шарты жок болуп туруп эле анан кийин кандайдыр бир жолдор менен ошол медициналык окуу жайларды ачып алып атат. Жыйынтыгында медицинага анын пайдасы жок да. Ошондуктан министрибиз абдан туура иш кылып атат. Колдойбуз, колдош керек. Сандан сапатка өтө турган мезгил. Ушул бирок Жалал Абадта эле
Misal üчүн mugalим болуп бериңиz деп беришет да. Анан мен 3 Частный жерде бар, mugalим. ой. Мен 3 жерде mugalimмен. Мен өзүм операциядан колум бошобойт. Мен жагууга да араң, ушу бир лекция окуганга араң жарайм. Башка десем, жок эми сиздин фамилияңызды жазып койсок документтерге ушу лицензия алганда бизде ошо профессор иштейт деп барышат экен да. Анан мен жалгыз Атыңызды сатат экен ошо. атын сатчу, анан мен